Кочкор районундагы Мантыш айылы район боюнча чоң айылдардын бири. 250 түтүн бар. Ал эми жашоочуларынын саны 1000ден ашат. Алардын арасынан мектеп курагындагы балдардын саны 280ден ашуун. Ушул убакытка чейин аталган айылда мектеп жок болгондугуна байланыштуу окуучулар билим алуу үчүн 3 чакырым жерди басып өтүп, Кызыл Дөбө айылындагы мектепте окуп келишкен. Аба ырайы катаал жер болгондуктан кышкысын бир топ кыйынчылыктар жаралып келген. Жаңы окуу жылынын башталышын утурлай жаркыраган жаңы мектептин ачылышы менен жергиликтүү тургундардын жана мектеп окуучуларынын кубанычында чек жок. Туугандар, мындай иш-чаралар, байрамдар айылыбызда көп болсун. Ушул мектебиңиздер куттуу мектеп болсун. Ушул мектепте мына билим алган биздин бөбөктөр татыктуу билим алып, ушул жерден окуган биздин балдарыбыз, бөбөктөрүбүз кыргыз элине, кыргыз мамлекетине жараган татыктуу кыздар, уулардан чыксын деген ниетти айткым келет. Бул мектептин азыр көрүп турамын, таанышмын, көрдүм, ичиндеги заманбап класстарды, заманбап ошо билим алууга татыктуу болгон баардык эмгектердин ичинде орнолушу бул бизди абдан сүйүндүрүп турат. Ушуга татыктуу ушундай биздин бөбөктөр да ушул жерден билим алып, жогоруда айткандай элибизге кызмат кылат деген ниетти айткым келет. Региондордо өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында Астана Бел кайрымдуулук фонду 2018-жылы Кочкор районундагы Мантыш айылында мектептин курулушун баштаган. Это, конечно, незабываемый момент, незабываемый день для наших детей, для наших братьев. Ровно год назад мы сюда приехали. Ровно год назад и 1 месяц мы сюда приехали с нашими спонсорами из государства Кувейт. И сопровождение, конечно, вот с нами был посол Кувейта, Кыргызстан и Казахстан, господин Тарык Аль-Фаджр. И ложили здесь первый камень. Прошло вот год, слава Богу, слава Аллаху. Я вижу, как очень красивая школа построили. И это, конечно, благодаря вот Аллаху и наши братья, и наши, которые тоже помогали отсюда. Особенно вот наша сестра Майрам. И вот этот день, конечно, праздник. И Майрам для всех. И, конечно, не забываю этот момент благодарить тоже наша сестра Динара, которая она старалась и ходила к нам, и принесла нам документы, чтобы построить здесь в школе. Астана Бел кайрымдуулук уюму Кыргызстанда 10 жылдан ашуун убакыттан бери социалдык өнүктүрүү, билим берүү, саламаттыкты сактоо жаатында иш алып барып келет. Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан аралыкта 33 медициналык пункт, 35 мектептин курулушун каржылаган. Дүйнө жүзүндө билим берүү тармагындагы алгылыктуу долбоорлорду жүзөгө ашырып келген Шейх Абдулла Аль-Муттава аттуу инсан көзү өтүп кетсе дагы анын неберелери Кыргызстан боюнча Мантыш айылындагы мектептен тышкары 13 мектептин курулушуна демөөрчүлүк кылган. Бизде кыш катаал болгондуктан балдардын барып келиши өтө оор болгондуктан мен бул айылдык кеңештин депутаты болгондуктан элдин көйгөйү чоң көйгөй эле да. Ошондуктан кайрымдуулук фонду Астана Бел фондуна 2017-жылы, 18-жылы кайрылып ушу 2 жыл сунуштап аракет кылып жүрүп ушундай ишибиз ишке ашты да. Анан ушу Астана Бел фондуна чоң ыраазычылык, ушу Кувейт мамлекетине биздин ушу чоң көйгөйүбүздү чечип беришти да. Анан ушу биздин балдарыбыздын келечегине ушу 2 фонддун жардамы аябай тийди да бизге. Астана Бел фондуна биринчиде терең ыраазычылык, анан ушу Таалай Курткаев фонду дагы спонсор болуп жардам берип ушинтип бүтүп бүгүн ачылышы болуп отурат.
Астана-Бил кайрымдуулук фонду менен биргеликте Таалай Курткаев Республикалык кайрымдуулук фондунун шериктештиги менен курулушу каржыланат. Бүгүнкү күндө колдонууга берилген жаңы мектепке жергиликтүү калктын суранычы менен Таалайбек Курткаев ысымы ыйгарылды. Жакшы күн болуп атат. Көптөн бери күткөн Мантыш элинин тилеги кабыл болуп, ушу Астана-Бил фондусу менен Таалай фондусунун биргелешип салган мектебин ачып берип атабыз. Эн аталардын баары, келген коноктордун баары ыраазы болуп атат. Бул мектепти ачканга аябай көп кишилер да салымдарын кошту. Мантыш элине рахмат, ушул жерде чуркап жүргөн жалпы жамаатка рахмат. Эми бул мектептен жакшы балдар чыксын, жакшы келечектери кең болгону, анткени бул мектеп аябай ушундай заманбап болуп, жооп берген заманбап аябай жакшы, кооз, ар бир класс, ар бир өзүнүн сабакка туура келгендей болуп оформить этилди. Эми ушул балдардын деңгээли дагы өйдө болуп аткан деп ойлойм, маданияттуу болушат деп ойлойм. Мындай мектепти көздүн карагандай эми сакташ керек. Биргеликте дагы көп проектлерди кылабыз деп ойлойм. Достук бар жерде, ынтымак бар жерде достук болуп, дагы келечекте бир көп жакшы нерселер күтүп атат. Кочкор районунун жергиликтүү кеңешинин көчмө жыйынынын төрагасы Таалай Курткаев 1965 жылы Орто Кайылында туулган. Улууга урмат, кичүүгө ызат менен мамиле кылганда Таалай Курткаев Кочкор элине кылган эбегейсиз эмгегинин арты менен элинин эсинде калган. Ушул бүгүнкү биздин инибиз Таалай мырза дагы Кыргыз Республикасынын экономикасына өзүнүн эмгегин салып, жаш болсо дагы элге таанылып, ар кай жерде Бишкекте дагы бул жигиттин өзүнүн калтырып кеткен издери бар, калтырып кеткен эмгеги бар. Аны эл баалап келатат. Келинибиз мыкты экен. Таалайдын жообун билгизбей, мына Таалай баштаган мектепти аягына чыгарып отурат. Ушул мектептен баягы Сакеевке окшогон, Тордакун Усубалиевичке окшогон, Мухаммедкалый Абылгазиевке окшогон жана башка инсандар чыга берсин. Таалай Курткаев Республикалык кайрымдуулук фонду бүгүнкү күндө билим берүү тармагындагы долбоорлор менен гана чектелбестен, саламаттыкты сактоо, элдин социалдык турмушунун оңолушуна багытталган көп жылдык долбоорлорду ишке ашырууну мерчемдөөдө. Өзү ушу чукул турмуштан өтүп кеткенден кийин өзү аябай демерчү, ушундай көп иштерди кылган, айылга жардам берген, республикалык деңгээлде жардамдарды көрсөткөн адам эле. Ошонун иши ошо бойдон токтоп калбасын деп мына жолдошу Майра Манарбекова ушу фондду уюштуруп, ошонун ишин улайлы деп түзүлгөн фонд негизи. Анан ушул фондду жаңы эле баштап, жаңы эле уюштуруп атабыз. Бул мектеп чоңураак баягы биздин проектлердин биринчилеринен болуп атат. Негизи биздин жардам берүү азырынча ушул Кочкор районунда болуп атат. Чынын айтканда бул республикалык деңгээлдеги фонд. Если каражатыбыз, жардамыбыз жетсе, республикалык деңгээлде бөлөктөргө дагы жардам бергенге аракет кылабыз. Андан тышкары жергиликтүү фонд мектепти мыкты аяктаган балдардын жогорку окуу жайындагы окуу төлөмдөрүн толук каржылоодо. Мурда ушу бир 2 жакшы окуучуну Артекке путевка бергенбиз. Анан ушул 2 окуучу болсо жакшы окушат, бирок кичине шарттары жетишпегендиктен ошолордун биз контракттарын жогорку окуу жайына өтүшкөн, алардын контракттарын төлөп, ошо окууларын бүткөнчө төлөп берели деп төлөп берип атабыз. Баягы тарбиянын баары садиктен башталат деп бала бакчалардын арасында, тарбиячылардын арасында конкурс өткөрүлүп, алардын дагы белектерин берип атабыз. Мектеп 260 окуучуга ылайыкталганына карабастан мектепке кабыл алынгандардын саны 280 бала болгон. Андыктан 2 смен менен кезектешип окууга туура келет. Мектепте негизи план боюнча бул 240 орунга ылайыкталган да, а бирок Мантыш айылында көп окуучу болуп 280 бала болуп атат да. Ошо баары эле ушул мектепте, ушундай шарттуу мектепте окуйбуз деп атышат да. 280 болуп атат. Англис тил кабинети муну жазып атканда волонтердон, англис тилчи мугалимдерден кеңеш алып, эң балдарга зарыл материалдарды биринчи очередде камсыз кылдык да.
китепканабыз биздин. Китепканадан дагы читальный зал да. Балдар ушул жерге келип алып, отурушуп каалашынча окушсун, могу жерде ата мектептерден кругозору кеңейсин деген ниетте Майрам эжебиз ушундай читальный залды ылайыктап берди да. Проекттер менен балдардын ыңгайлуу болуусуна баардык жагынан шарт түзүп берип атат да эже. Мынакей бул жерде фотообой баардыгы сапаттуу жасалган, балдардын ден соолугуна эч кандай терс таасир тийгизүүчү эч кандай материалдар да текшерилген. Жакшы да, кыскасы. Балдардын эми окууга бош эле калды да. Уюлдук телефонго үңүлбөй китепкөй жаштар көбөйсүн деп мектеп окуучуларынын дүйнө таанымынын кеңейишине салым кошкон Улуу Муун тарабынан мектептин китепканасына улуу залкар жазуучулардын чыгармаларынан турган китептер белекке тапшырылды. Болгон кыргыз элинин мыкты жазуучуларынын жакшы тарбиялана турган ушу жомокторунан баштап улуу жазуучубуз азыркы замандагы Шайлообек Дүйшөев агабыздын өзүнүн автографы менен ушул бир 150 китеп алып келип тапшырдык. Ушул жерден элибиз билимдүү болсун, ушул жактан атактуу профессорлор, окумуштуулар чыксын деп ошого тилектешмин. Илим, техника, маалымат бир орунда турбастыгы баарыбызга маалым. Андыктан заман менен жарышып, ар убакта изденүүгө туура келет. Мугалимдер жамааты дагы мектеп программасынан тышкары балдарга чыгармачылык изденүү менен жаңы нерселерди үйрөтүү керектигин айтышат. Өзгөчөлүктөрү жаңы буюрса программаларды киргизебиз. Бизге тапшырма берилген, чтобы мектептин программасынан сырткары дагы өзүн кеңейтип окуучулардын алдыга болгон умтулуусун, жаңы технология болгон умтулуусун, ошонун жетишкендиктерин жаңы үйрөтүп берсеңер болот деп. Ошондуктан мен алдыга койгон максатым ошондой болуп атат. Азырынча жаңы нерселерди мектептин программасынан да сырткары киргизейин деген. Быйыл Мантыш айылынан жалпысынан 25 бала мектеп босогосун алгачкы жолу аттады. 13 кыз, 12 эркек бала. Ошо эми ушу жаңы мектебибиз өзүбүзгө акчолтой мектеп болсун, ушул жерден билимдүү, илимдүү, жакшы балдар чыкса деп үмүт кылабыз. Талай агайыбыздай болгон элдин керегине жараган жакшы инсандар чыкса экен деп үмүт кылабыз. Ошондой жакшы инсандарды тарбиялайбыз. Саламатсыздар, урматтуу агай эжелер, ата-энелер, окуучулар жана бүгүнкү салтанаттуу кеченин кадырлуу коноктору. Сиздерди бүгүнкү билим күнүңүздөр менен жана жаңы мектебибиздин ачылышы менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Сиздерге кааларым узун чын ден соолук, узун өмүр. Иштериңиздерге, окууларыңыздарга албан ийгиликтерди каалайм. Мага альбом жакты, мага сумка жакты, могул дагы жакты. Мен деген мектептеги жакты эле. Келечекте ким болсун келе? Келечекте милиция. Аны үчүн окуш керек. Бүгүн ушу жаңы мектепке алып келдим эле. Аты Кенжеголова Фатима. Таалай Курткаев атындагы мектеп жаңы ачылышы болуп атат. Ушу жаңы өспүрүм балдарга ак жол каалайм. Ошо Курткаев Таалайдай болуп жакшы инсандар, жакшы балдар чыксын. Жакшылык болсун, ак жолтой мектеп болсун. Ушу балдарга ак жол, даңгыл жол. Келечектери кең болсун, окуткан эжеи дагы жакшы окутсун. Жакшы балдардан болсун.